УКМК Муфтияттын башкы бухгалтери кармалды. Мэрдин милдетин Кудайбергенов аткармай болду. Нургазиев боюнча чечим жокко чыкты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору алмашты. Аэропортто 53 миллион сомдук алтын буюмдарды мыйзамсыз алып өтүп жаткан аял кармалды. Ноокатта опузулап акча талап кылган 2 жаран кармалды. Улуттуу коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын бухгалтери мыйзамсыз финансылык иштерден улам кармалганын 10 февралда жарыялады. УКМК каржылык мыйзам бузууларына байланыштуу тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы уюмдарына 100 миллион сомдон ашык суммадагы насыя берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталганын билдирди. Бул каржылык операциялар ачыкка чыккандан кийин дин башкармалыгынын жетекчилиги табылган фактларды жашырып, тергөө иштерин токтотуу үчүн УКМК кызматкерлерине 100 000 доллар пара сунуштаган. 9 февралда бул факты сотко чейинки өндүрүшкө Жазык кодексинин 328-беренесинин 3-бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдүү пара берүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, ошол эле күнү Муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалган. Азырынча эсепчинин аты жөнү тууралуу ачык маалымат бериле элек. Кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Айыпталган тарап азырынча комментарий бере элек. Өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу тууралуу чечимин 1 күндөн кийин жокко чыгарып, бул кызматка жаңы мэр шайланганга чейин FAKT.KG Кудайбергеновду дайындады. Өкмөттүн расмий сайтындагы 10 февралдагы маалыматка караганда, Мариповдун чечими менен Эрмек Нургазиевди мэрдин милдетин аткаруучу катары дайындоо тууралуу 9 февралдагы чечим жокко чыгарылды. Медер Карабаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында жарыяланды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Карабаев Медер Жаныбекович Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору болуп дайындалды. Буга чейин президенттин жарлыгы менен аталган мекеменин директору Акын Токтоналиев кызматтан алынган болчу. Улуттуу коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тышкы экономикалык иш-аракеттер чөйрөсүндөгү коррупцияны аныктоо жана бөгөт коюу боюнча иш-чаралардын алкагында баалуу металлдарды Кыргыз Республикасынын аймагына мыйзамсыз алып өтүү фактысын аныктады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. 2021-жылдын 9 февралында чет мамлекеттен келген 1981-жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны Манас эл аралык аэропортунун АКС УКМКнын кызматкерлери тарабынан Бажы аймагынан өтүп бара жаткан жеринен кармалган. Жүктөрдү текшерүү учурунда жалпы салмагы 17 килограммдан ашык, баасы 53 миллион сомдон ашык алтын буюмдар табылды. 2021-жылдын 8 февраль күнү Ноокат районунун Гүлистан айыл аймагынын Бешкоргон айылынын 1979-жылы туулган тургунунан 2 жаран коркутуп, 40 000 сом акча опузулап жаткандыгы боюнча Ноокат районунун ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Бул тууралуу Ош облустунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Аталган арыз Ноокат районунун ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 203-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту опузулап талап кылуу, алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган.